урматтуу мекендештер, мына Кудай буйруса бүгүнкү күндө өтө жакшы иштер жүргүзүлүүдө. Биз Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонд жакшы иштерди демилгелеп алып чыгып аткан, демилгебизге дем күч берип жаткан, алыста туруп жакындан жардам берип жаткан баардык биздин мекендештерибизге чоң терең ыраазычылык билдиребиз. Баарыңыздарга Алла ыраазы болсун. Мынакей Кудай буйруса бүгүнкү күнү баягы биз фонд тарабынан бекем демилгелерди алганбыз. Бекем принциптерди сүйлөгөн сөзүбүз менен эмес, кылган ишибиз менен биз иш жасайлы, сөз менен эмес деп. Анан мынакей кече жакында дагы ушул жакшы иштерибиз боюнча Москва шаарында болуп келдик. Ал жактагы мекендештер менен кабар алып, ыраазычылыгыбызды билдирүү максатында бардык. Ал жакта барганыбыздын да максатын айтып коюшубуз керек. Болгону биздин кылып аткан ишибизге дем күч берип, алыстан колдоо көрсөтүп жаткан мекендештерибизге ыраазычылык айтайлы деп бардык. Ыраазычылык айтты, Кудайга шүгүр, сый-урматын көрсөтүшүп, жылуу мамиле, кыргыз меймандос келебиз. Ушунчалык баягы бирибизге болгон жылуу мамиленин жүрөгүбүз жылып, терең ыраазычылык менен сүйүнүп келдик. Эми мен айтайын дегенибиз, мына бүгүнкү күндө өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бул Айжамалдын акыбалын өтө оор экендигин былтыр көрүп, үй жайы жок, каяка барып баш калкаларын билбей, кечинде каяка барып жатам, эртең менен каяктан турам деген Айжамалдын ою орундалып, мына бүгүнкү күндө мына жерден жер тилкеси алынып, мына өзүңүздөр көрүп аткан фундаменти куюлуп, анан бүгүн буйруса стеналар тургузула турган ишке келдик. Бул жерден баса белгилеп айта турган биздин демөөрчүлөр көптөр сурайт, силерге кимдер демөөрчүлүк кылат деп. Бизге демөөрчүлүк кылган аркабызда калың кыргыз эл ичинде кайрымдуу инсандар. Мына мен айта турган болсом, Москва шаарында эмгектенип жаткан Ахматбек Базарбаевич Москвада Королевский шаарында эмгектенип экен. Бул мекендешибиз ушул Айжамалдын үйүнө деп мен колуман келген салымым үй бүлөсүнүн атынан, апасынын, бир туугандарынын атынан деп 10 000 рубль жөнөткөн. Колума келип тапшырып берген. Ошол берилген 10 000 рубль, 10 000 сом акча мына ушундай жакшылык иштерге жумшалып атат, Кудай буйруса. Бул биздин берип аткан отчетубуз. Жана башка мынакей Бишкек ошол Москва шаарында эмгектенген Карина Ош областынан болот 1,5 000 рубль берген. Изабек Шамшидинович Ноокаттан болот экен, ада Москва шаарында эмгектенет, ада 1,5 000 рубль берилген. Мирзабеков Сардарбек 1,5 000 рубль берген. Кулова Айнура 1,5 000 рубль берген. Жана башка дагы аты аталбай, менин азыр берилген салынган квитанциялары калып, айтылбай калган мекендештерге да терең ыраазычылык. Баарыңыздарга Алла ыраазы болсун. Сиздердин берген колдооңуздар, жардамыңыздар биз сөзсүз түрдө ушундай жакшылык ишке жумшайбыз. Жумшалып буйруса, мына Кудай буйруса там тоюнун ачылышында баягы Айзада эжекеникинде болуп, буйруса стеналардын кыны растап, колдон келишинче көмөк көрсөтүүгө чакырабыз дагы да баарыңыздарды. Кудай буйруса, анан кийин биргеликте жакшылык кылайлы. Күчүбүз ынтымак, биримдикте, урматтуу мекендештер.